Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, билесиздер, Москва шаарында эң көйгөйлүү маселе турак жай боюнча. Туугандар, бүгүн сиздерге турак жай боюнча маалымат беребиз. Туугандар, Москва шаарында, Москванын центринде метро Павловский метрого келдик. Бул жерде кыргыз бир туугандар ушундай офис ачып, ошол жерде иштешет экен. Квартираны кантип алыш керек, арендага кантип алганга болот, ошолор боюнча бүт маалымат беребиз. Туугандар, экрандан алыстабай, биз менен бирге болуп туруңуздар. Мекендештер, Кудай буйруса келдик. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Амансызбы? Жакшыбы? Рахмат. Чарчаа элдин кызматында жүрөсүздөрбү? Алхамдулилlah. Өзүңүздү кыска нучка тааныштырып, эмне кызматтар көрсөтөсүздөр, ошол боюнча маалымат бериңиз мекендештерге. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Атым Умар. Биз Москвада жана башка Россиянын шаарларынан кыргыздарга жана башка улуттагы мигранттарга үй алганы жардам беребиз. Арендага, сатып алганга, сатканы, же болбосо бизнесмендерге чайхана, салон же банктарга место таап беребиз. Ушул жерде команда менен иштейсиздер? Бул жерде 15 бала болуп иштейбиз. Бул жакта медресе, бул жакта болсо биздин аренда бөлүмүбүз. Аренда бөлүмү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Элдин кызматындасыздар ар дайым. Өзүңүздү кыска нучка тааныштырып, эмне кызматтар көрсөтөсүздөр бул жерде? Ошол боюнча маалымат бериңиз. Атым Медет, мен ушул Стан агентствосунун основательдеринин бири болом. Азыркы учурда аренда бөлүмүнүн руководителимин. Бул жерде биз мекендештерибизге, бүткүл адамдарга арендага квартира снимать этип берген жардам беребиз. Бир эле кыргыздарга эмес, башка улуттагыларга да боло берет, э? Айырмасы жок, бизге эч айырмасы жок да. 24 сааттын ичинде кайрылса болот да. Ооба. Түнү күнү эч айырмасы жок. Графигиңиздерди деле безукат болуш керек. Өзү 5-2 иштейбиз, жума күнү 6-күнү эс алабыз. Бирок ошол күндөрү деле биздин риэлторлор барып жооп берип, квартирага барып снимать этип бере берет. Рахмат чоң. Кошумча маалыматыңыз барбы? Кошумча маалымат бизде арендадан сырткары авиакассабыз бар. Билет алып беребиз. Онлайн, интернет аркылуу. Онлайн, офлайн айырмасы жок. Рахмат чоң. Бул жакта да балдарыңыз иштеген эме кылат, интервью. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Алхамдулилlah, Кыска нучка өзүңүздү тааныштырып, мекендештерге кичине маалымат берсеңиз. Мен Стан компаниясынын алдыңкы катчысы болом. Аты жөнүм Алымкалым Соронбай Жоболович. Мен ушу Стан компаниясында кандай милдет аткарам? Мен бул жерде собственниктен жаңы чыккан горячий квартираларды өзүбүздүн клиенттерге предлагать этем. Алар бизге биринчи заявка калтырышат, биз ошол боюнча квартира издейбиз. Бул жерде бардык балдар өзүнүн ишин так аткарат. Убагында эми клиенттерге жооп бербей калсак, бирок ал убакта биз кичине занят болуп калышы мүмкүн да, бөлөк клиент менен сүйлөшүп. А так баарына вовремя жооп беребиз, сүйлөшөбүз. Бизде медет айтып кетмекчи, биздин руководитель айтып кетмекчи, биз 24-кө 7 иштегенибиз менен биздин кээ бир клиенттер, кардарлар кечинеси ночто иштегендер болот. Ошолордун бардыгына кечинеси түнү уктап жатсак да туруп жооп беребиз, сүйлөшөбүз. Ошолор ыңгайлуу убакта квартираны апарып көрсөтөбүз. Кээ бир договорлор 3-4төө да болуп калат бизде. Анан бул жердеги балдардын бардыгы 5 убакыт намаз менен, жуманы калтырбаган балдар, бардыгы залогду алдын ала албайбыз биз иштегенде. Первоначально кандай төлөмдөр болсо ошон болушунча кыргыздарга өзүнүн мекендештерге жеңилдик менен алып беребиз. Иногда комиссиялар дагы залог эме менен карызга жазып калган болот. Кээ бир семейный. Биринчи очередь биз жаш үй бүлөлөргө жана семейный паралар, жаш балдар менен болот го. Ошондойлорго биринчи таап беребиз, жана биринчи киргизебиз. Ошону эске алып кетсе, аябай жакшы болот бизде. Рахмат чоң. Ишиңиздерге келик. Медет таксыр, айтсаңыз, азыр эми мына Москвада көп эле көйгөйлүү маселе жанагындай да баягы акчаларды берип алдангандар болуп турабы? Ушундай көп эле болобу? Андайлар толтур, андай кездешкендерчи. Бизде эми адамдар ушундай экен да, өтө ишенчек калып экенбиз да. Квартираны көрбөй туруп, билбей туруп эле жөн эле телефондо сүйлөшүп, WhatsApp'тан сүйлөшүп эле акча которуп койгондор, андай көп кездешет. Ушул жактардагы өтө неме экен, э? Интернетке ишене бербеш керек көп, э? Конечно, ким айтса эле жөн эле акча бере берген ал дагы туура эмес да. Биздин жак кирип татайдан да. Рахмат, ишиңиздерге келик. Ар дайым элдин кызматыңыздар. Урматтуу достор, көрдүңүздөр, бул жак тартып маалымат алдык. Буюрса азыр бул жактан дагы көрдүңүздөр, чындыгында 15-20 бала иштейт экен. Ассаламу алейкум.
Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы көрдүм. Деңсиңиз жакшы? Чача иштеп жатасыздарбы? Өзүңүздү кыска нуска тааныштырып, мекендештерге кыска нуска маалымат бериңиз. Мен атым Майсалбек болот, Станок турак жай агенттигинин соучредители болом. Кесибим боюнча брокерство. Ипотека алган жардам беребиз. Россия кайсы неме боюнча? Россия боюнча? Россиянын территориясы боюнча иштейбиз. Бүт баардык территориясы боюнча. Основном өзүбүз Москвада жайгашканыбыз үчүн Московский областта оффлайн встречалар менен оффлайн жолугуп, түшүндүрүп айтып бере алабыз. Кошумча маалыматыңыз барбы? Кошумча маалымат, ипотекага үй алсаңыздар өзүңүздөргө эле выгодно болот. Эмнеге дегени, любой мигранттын башка мамлекетте эки основной проблемасы болот. Бирөөсү турак жайы, экинчиси анын легалдуу жүрүшү. Если өзүңүздөрдүн турак жай үйүңүздөр бар боло турган болсо, анда ошол үйгө регистрация коюп алсаңыздар болот. Арендага караганда бунун выгода жактары дагы бар. Арендага ала турган болсоңуздар үйдө, анда сиздер үйдүн ээсине гана акча бересиздер, сиздерде итогунда эч нерсеси жок каласыздар. Любой момент кууп чыгышы мүмкүн. Если өзүңүздөрдүн үйүңүздөр бар боло турган болсо, ипотека төлөйсүздөр, ал любой момент үйдү сатып кетсеңиздер болот, акчаңыздар өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдө калат. Анан ошол жерге өзүңүздөрдө регистрация кылып аласыздар, участковый тууралуу проблема болбойт, жумуш табыш оңой эле. Квартира арендага алгандан көрө сатып алган жакшы экен, ипотека. Сатып алган жакшы. Аренданы эле бересиң, ипотеканы эле төлөйсүң. По-любому Разница кандай болуп калат, разница экөөдөн? Разницасы ипотека бир 20-30 миң көбүрөөк бересиздер. Но зато өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө өзүңүздөрдүн комфортуңуздарда жашайсыздар. Эч кандай ой жок. Качан участковый келет экен, качан соседтер эмне дейт экен, үйгө мебель аласызбы, кандай кыласыз, каалагандай конокторду тососуздар, кыргыздар конок тосконду жакшы көрөбүз го. Спокойно тососуздар. Спокойно өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө тынч уктап, тынч жашай бересиздер. Ипотека алдык дейли. 1 жыл, 2 жыл төлөдүк. Ишим срочно чыгып калып Кыргызстанга кете турган болсом, кандай болуп калат? Анын варианттары бар. Биринчиден алган үйүңүздү арендага берип кетсеңиздер болот. Төлөп бүттүңүздөр же квартиранттар өздөрү деле төлөп жашай берет. Сиздердин картаңыздарга которот, картадан уже ипотекаңыз төлөнө берет. Бул биринчиси. Экинчиси, үйдү сатып кетсеңиздер болот. Үйдү сата турган болсоңуздар, разница акчаны банкка бересиздер. Банк канча остаток калган болсо, например, 10 миллионго алгансыздар, остаток 6 миллион калды. 6 миллион банкка бересиздер, калган разницаны өзүңүздөр алып кете бересиздер. Жылдан жылга үйдүн ценасы өскөнү менен проценттерин, ашыкча төлөмдөрүн өзү эле чагып коет. Акчаны өзүңүздөр чогултуп аласыздар. Рахмат чоң. Маалыматты сонун бердиңиз окшойт. Бизге да жакты, элдерге да жакты окшойт. Күтөбүз, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүңүздү кыска нуска тааныштырып, кошумча маалымат бере кетсеңиз дагы. Атым Зенур болот. Стан агентствосунун соучредители болом. Мен иш аткарган бул договор купли-продажа боюнча. Бул купля үйдү сатып алып, жана үйдү сатып аткан процесстеринде. Бул жакта юридический жактан бүт жагын текшерип, карап, жана надежный жактан жардам бересиз. Жардам кылабыз, Себеби дегенде, бизде мондой эмеспи, договорлорду көбүнчө окугусу келбейт. Там кичинекей эле кылып эле бир пункттар болуп калышы мүмкүн. Башын эле окуп туруп, ал жерде вот даже бир пункт кошулбай калса дагы вот ошолдон үйдү алдырып койсо болот, либо акчаны алдырып койсо болот, ошонун жактарын контролировать этип, юридический жактан камсыздап беребиз, гарантия кылып. Жакшы, сонун экен. Рахмат. Чоң. Ассаламу алейкум. Дагы салам берип коеюн сизге. Эми акырында өзүңүз кошумча маалыматтар айтып, элдер айтылбай калды. Мекендештерге дагы кандай кызматтар көрсөтүсүздөр, ошол боюнча дагы акыркы немеде өзүңүз маалымат берип коюңузбу? Болду иншалла. Бизде дагы кошумча, мисалы мен өзүм эмне жумуш кылам. Мен көбүнчө новостройкалар, жаңы курулуп аткан үйлөр боюнча үйлөрдү алып беребиз. Көбүнчө РФ жарандар менен. Анткени РФ жарандарында проценттери өтө төмөн, 0,1%тен 7%ке чейин. Буларда кандай плюс жери бар? Бул жерде мисалы 30 жылга бөлүнөт, бирок айына бир аз мисалы вторичкага караганда 2 эсе арзан төлөйсүз. Мисалы 10 миллионду үй ала турган болсоңуз, айына 50 миңден төлөйсүз. Ошондой эле дагы кандай возможность бар новостройкада. Котлова мезгилинде алып, үй бүтөйүн дегенде сатса болот. Вот мындай айтканда 1 жыл разницада акча иштесе болот. Мисалы
мисалы могул центрде үй салынып атат, Лужникиде, аябай эң кымбат район. Ал жерде метр квадраты 600 миңден болуп турат азыр данный. А бүткөн үйлөрдүкү 1 миллиондон да. Мындай айтканда эртең ал үй 26-жыл бүтөт, азыр алып кое турган болсо 26-жылы 2 эсе кымбатка сатса болот. Ошого окшогон проекттер менен кызыгабыз. Андан тышкары новостройканы бүткүл. Мисалы бир эле Россия Москвада эмес, Россиянын бардык шаарларынан плюс Кыргызстандын бардык шаарларынан, андан тышкары Европа, бул Португалия, Германия, Турция, Дубай. Ал жакта дагы иштешетен адамдарыңыздар бар. Ооба, ал жакта дагы бар. Машалла, сонун экен анда. Дагы кандай маалымат ала турган болсоңуздар, ушу экран номерге кайрылса, өзүңүздөр жооп бересиздер. Ооба, иншалла. Каласа келип алып кетсе болот. Ооба, телефондон. Албетте. Мисалы бизде бир клиент жердешибиз кайрылышы менен, мындай айтканда, Москвада канча убакыт жашай турган болсо, ошол убакытка чейин мындай айтканда консультация берип турганга даярбыз. Биз мындай айтканда бизге эгер үй алам деп келип, акчасын төлөп бизден үй алды, болду. Ал клиентке биз ушул Стан туракча компаниясы канча убакыт иштесе, ошол убакытка чейин бекер консультация бергенге даяр. Машалла, сонун экен. Алла разы болсун. Келе тургандарга адрести айтып койсоңуз, машина менен келе тургандарга. Машина менен келе турган болсо, Большая Пионерская, дом 20. Метроме. Бул жанында спортивный площадка бар, детский площадка, ошонун жанында. Парковкалары бар. Парковкалар бар. Бирок платный парковка. Платный парковка. Пешком келе турган болсоңуздар, Москванын центри, метро Павловский метродон келгенде бир 5 мүнөт албай жол экен. Биз өзүбүз пешком келдик. Кошумча маалыматыңыз барбы? Кошумча маалымат бар. Биздин Instagram баракчабызга кирсе жана башка баракчаларыбызга кире турган болсо, бизден алган жердештер боюнча маалымат алса болот. Айтып койсоңуз болот Instagram баракчаны. Жазып коелу, иншалла. Урматтуу туугандар, тез кабардын көрүүчүлөрү, көрдүңүздөр, ушу Москвага келгенде эле эң көйгөйлүү маселе ушул турак жай болот. Туугандар, көбүбүз алданып калабыз, акчаларды берип албай калабыз. Ушундай учурлар көп болот. Туугандар, бул компанияга кайрылсаңыздар, полный бала чакаңыздар болсо, бандай кичине жашагандан кийин баягы менттер келип же айда бербейт, ошондой жактарында карап берет экен. Полный карап, документальный канча жылга договор менен бала менен жашаганга болобу, болбойбу баардыгын көрүп, тактап карап жардам берет экен. Туугандар, бул өзүгө караштуу таксылар болот, өзүнүн досуңуз болот. Ошого экранда номерлерге коркуп этпей эле кайрылсаңыздар болот. Кудай буйруса толугураак маалымат берет. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, барыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсы жерде болсоңуздар да Алланын сактыгында коргонунда болуңуздар. Биздин каналга лайк басып коюңуздар. Башка туугандар менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Мисалы Москвада досторуңуздар бар, мисалы ошолорго видеолор бөлүшүп, квартира издегендер бар, алам дегендер бар, ошолорго бөлүшүп коюңуздар. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум баарыңыздарга.